мына чыгып иштеп атсам муну көрө албай атабыз. Оштун бери мына көрө албай атабыз. Biz qaysi жагына кеңейтебиz? Мен кызыл китебимди көргөзүм керек да. Мына мен мамлекетпин. Мына мо меники, мо сызыктан, мо сызыкка чейин меники. Урматтуу Аманкан Батырбекович, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2025 жылдын 13 февралында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин колдонууга киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына төмөнкүдөй каршы пикирлер бар. Биринчиси бул кабыл алынган мыйзамдын 4-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнө ылайык чарба жүргүзүү жана ыкчам башкаруу укугуна негизделген мамлекеттик жана коммуналдык ишканалар, бирок эми расмий тилинде муниципалдык ишканалар деп аныкталып калган жер участокторун акысыз түрдө мөөнөтсүз пайдаланууга алган коомдук бирикмелер, фонддор жана диний уюмдар алар жоюлган учурда жер участокторун мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган Bayılır doğunca. Yok kaç bilginiz gelip bilseniz, sizde de kaç bilgileri varken de. Yok. Урматтуу Аманкан Батырбекович, урматтуу жыйындын катышуучулары, биздин башкы прокуратура тарабынан Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына карата өзүнүн сунуш пикирлерин көрсөткөн. Ал сунуш пикирибизди мен токтоло кетсем, Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө 4-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнүн редакциясына кайра кароону сунуштаганбыз. Анткени жогорудагы баяндамачыбыз токтолуп өткөндөй, 2 сотка чейинки жер участогун менчикке чыгаруу жөнүндө каралган. Ал жерде биздин макул болбогонубуздун себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын жарандарына бир жолу акысыз жер берилет. Ошол эле учурда жанагы